Бажыдагы тамыржаган коррупция жана аткезчилик жөнүндө иликтөөлөрдүн башкы каарманы Райымбек Матраимов жөнүндө иликтөөлөр жарык көргөндөн кийин ондогон, жок жүздөгөн фейк аккаунттар аргасыздыкты кабыл алуунун бардык баскычынан өтүштү. Алгач алар мунун баары калп деп жазышкан. Андан кийин иликтөөдө чындык бар болушу мүмкүн, бирок буга мурдагы бийлик күнөөлүү дешкен. Андан кийин Матраимов коррупционер болсо болгондур, бирок ал жалгыз эле эмес, бажыда башкалары да бар деген кептер жүргөн. Жада калса экс-президент Сооронбай Жээнбеков да өлкө башчысы болуп турганда ушундай эле аргументтерди колдонгон. Райым деп атпайсыңарбы, Матраимов? Андай коррупционер, андай образ айтканда коррупционер ондоо эмес жүздөп чыккан. Мына азыр ошо бажыда иштеген жөнөкөй карапайым бирөөнү көрдүңөрбү? Ооба, бажы бир эле Матраимов менен белгилүү эмес. Биз бүгүн бажы кызматынын төрагасынын дагы бир орун басары тууралуу айтып беребиз. Эмесе таанышып алыңыздар. Бул Замирбек Карашев. Карашев 2021 жылдын апрелинде эле парламент депутаттарына бажыда коррупция жок деген болчу. КТСте коррупция жок. Бирок адамдык факторду четке кагуу болбойт. Адамдык фактор бүт эле жерде бар, бүт эле орган. Ошол эле апрель айында сырдуу жагдайда Карашев бажыдан кеткен. Анын кызматтан алынганы тууралуу расмий буйрук элге жарыяланган эмес. Ал эми өкмөттөгү маалымат берген адам Карашевди жумуштан алууну бажы төрагасы тапшырганын айтат. Карашев деген ким экен? Эмне үчүн Bellingcat, OCCRP жана клубдун иликтөөчү журналисттери ага көңүл бурушту? Биринчи жолу Карашевдин ысымы Ош облусунун бажы башчысынын орун басары катары 2011 жылы көрсөтүлгөн документтерде белгилүү болгон. Райымбек Матраимов анын түздөн-түз жетекчиси. Ал эми 2019 жылы чуулгандуу Матраимовдун ордуну ээлеп, бажы төрагасынын орун басары болгон. Иликтөөчүлөрдүн маалымат булактарынын айтымында Матраимов менен Карашевди бир гана жумуш байланыштырбайт. Ал эми чиновниктердин аялдарынын соц түйүндөгү барактары Карашев менен Матраимовдун үй бүлөсү 2019 жылы Таиланддагы Трисара курортунда бир убакта эс алышканын далилдеп турат. Ал жакта Карашевдер бир күндүк акысы $5000 турган чакан үйдү ижарага алышкан. Өргүүнүн жалпы суммасы $35,000 ашкан. Бул ал кезде бажы төрагасынын орун басары болуп турган Замирбек Карашевдин расмий кирешесинен бир нече эсеге ашып түшөт. Эсиңиздерде болсо, журналисттер Матраимовдун жубайы Уулкан Тургунованын Instagram барагын карап чыгып, анын Dolce Gabbana жана ушул сыяктуу башка аутфиттерге болгон сүйүүсү канча сумманы чапчы турганын аныкташкан болчу. Бул жолу журналисттер Карашевдин жашы жетелек өспүрүм кызынын Instagram барагын, ал жарыялаган сүрөттөрдөгү аксессуарлардын баасын изилдеп, анын баарын $34,000 деп баалашты. Бул каражат өспүрүмдүн атасынын расмий кирешесинен алдаганча көп экенин айтуунун кажети деле жоктур. Кымбат жеке мектеп. Өспүрүм кыздын Дубайда, Францияда, Италияда эс алганы бул Карашевдин үй бүлөсүнүн мартабалуу жашоосунун четели. Мындан тышкары декларацияда көрсөтүлбөгөн мүлктөрү бар. Анын аялы Анара Мадумарованын чоң үйү Ошто жайгашкан. Уулунун дагы үйү ошол эле Ош шаарында. Ал эми анын эч кандай киреше булагы жок ата-энесинин батири жана жер тилкеси бар. Ал эми Карашевдер Бишкекке көчүп келгенде кызы социалдык тармактарга алтын түстөгү оймо чийилмелер менен кооздолгон элиталуу батирден түшкөн сүрөттөрүн жүктөй баштаган. Матраимовдун жумуштан кетиши жана анын сот жообуна тартылганы кыргыз бажысына көп деле өзгөртүү алып келген жок. Анын ордун баскан мураскери Замирбек Карашев дагы ал түзгөн коррупциялык схеманын бир бутагы болгон өңдөнөт жана үй бүлөсүнө мартабалуу жашоо түзүп бергенин каңкуулайт. Я думаю, это достаточно, чтобы нам сделать определенные выводы, принять соответствующие меры.